Эртең мененки саат 8 чамасында Лейлек районунун Тогуз булак айылында жол кырсыгы катталып, 3 адам окуя болгон жерде каза болсо, 8 адам аркандай жараат алышкан. Мында Исфана шаарынан Баткенди көздөй келе жаткан степ вагон үлгүсүндөгү унаа менен Жигули унаасы кагышкан. Ош Исфана автожолунун 341 километринде Жигулинин айдоочусу, стептин Жигулинин айдоочусу каза болуп, стептин айдоочусу менен алдында отурган жүргүнчүсү каза болду. Азыр 3 киши жол кырсыгы болсо азыр мына иште тергөө ишти, иликтөө иштери жүрүп жатат. Калганында маалым кошумча маалымат болсо беребиз. Өлкөнүн эң эле алыскы жол каттамында айдоочулук кылгандар Бишкек-Баткен багытында. Бул жолдо жүргүнчү ташыгандар кеминде 16-18 саат жол жүрүп, 7 кишилик орунга 9-10 киши алган учурлары таң калыштуу эмес. Жолго чыгарда айдоочунун абалы, ден соолугун эч ким деле текшерүүгө албайт. Унаа кырсыктарын жана адам өлүмүн кыскартууда мамлекеттен кескин чаралар айтылганы менен алыскы жолго каттаган таксисттерди тескегендер жок. Өзүңүздөргө маалым болгондой, машинаны сатып алат. Айдоочулук күбөлүктү окуганда окуйт, окубаганда жок, анда сатып алып, сразу эле эмеге таксиге чыгып кетет. Таксиге чыгаар алдында дагы бул өз таксинин дагы өзүнүн эрежеси бар. Ошол эрежелерди биздин айдоочулар карабайт. Ошондуктан ушул ДТПлардын келип чыгуусунун бирден бир себептери да ушул болуп атат деп ойлойм. Баткен шаары Борбордон 1000 чакырымдай алыс тургандыктан Баткен-Бишкек таксилери күнүнө кечке маал 3-4 такси кардарга толуп жолго чыгышат. Анткени жүргүнчүлөр эртең менен Бишкекте болуп калгандай болжол менен каттайт. Унаалар болсо негизинен оң рулдуу 7 орундуулар. Айдоочулардын айтымында түнкүсүн кошумча чырак коюп алган оор жүк ташуучу унааларда кырсыктын себеби болууда дешет. Эң негизгиси түндөс болуп атат да, фарларды караш керек. Кытайдын чырактарын барды коюп алышкан, көзгө урат, бир эле чагылтырганда, мисалы кээ бир встречный машина көрбөй калат. Ушуларды да караш керек дегенде, мисалы мен ГАИ кызматкерлерге айтып кете турган нерсем, ушу Кытайлардын чырактарын койгондорду ушуларды караш керек. Кээ бир чырактарды карасаң, бир фураларды же чоң машиналарды карасаң, артында келсең, даже задний стоптор күйбөгөн машиналар бар да. Баткен облусу аймагында 2016 жылдын 10 айы ичи 242 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 46 адам каза болуп, 387 адам денелеринен аркандай жараат алышкан. Ал эми бул жылы 10 ай ичинде 181 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 41 адам каза болуп, 319 адам денелеринен аркандай жараат алышкан. Салыштырмалуу жол кырсыгы аз катталганы менен адам өлүмүнүн саны өскөн. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.